Араб тилиндеги зат атош сөздөрдүн мужской жана женский роду. Бул араб тилинде ta'nithul ismi ва tazkiruhu деп аталат. Буга мисал келтирсек, мисалы рожулун киши. Киши деген сөз. Китабун бул китеп. Талибун студент бала. Студент. Эми мунун карама-каршысында сөздөрдү карайлы. Имраатун бул аял. Саббуратун бул такта, доска. Талибатун студент кыз. Студент. Эми булардын айырмасына көңүл бурсак. Имраатун деген сөздүн акыркы тамгасы та марбута менен бүттү. Ошондой эле саббуратун деген сөздүкү дагы жана талибатун деген сөздөр. Бул женский роддун белгиси деп аталат. Араб тилинде кайсы сөздүн акыркы тамгасы та марбута ошо байланган, буралган та. Ошо та менен бүтсө, ошол женский роддун белгиси деп аталат. Имраатун бул аял, саббуратун такта, талибатун студент. Демек, зат атош сөздөргө тиешелүү болгон бул род түшүнүгү араб тилинде ушундай белги менен аныкталат. Ал эми бул жактагы сөздөрдү карасак, та марбутасы жок. Демек, рожулун киши, китабун китеп, талибун студент деген сөздөр. Булар мужской родду көрсөткөн сөздөр.